Нет войне! 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 Нет! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Россия Москваға düşünsen, ertengele Россия жабылады. Украина саған бензин беріп отыр, Украина саған не беріп отыр? Көресіңдер. Көзің ашық сен, Украина жоқ болады. Украина жоқ болмайды. Мені Пакистан тыныштық болуш керек. Украинада қиқырмағыл, 2 миллион қырғыздың ұрысына түшіп отырсыңдар, 2 миллион қырғыздың ұрысына. Такси қылып дворда иштеп қанша деген айда үрбестер бе, органдан адамдар. Біз күйгөнүздө келем, жалғыз эле жүрөм мен. Азыркы учурда Россия жана Украинанын ортосундагы согуш болуп жаткандыгы баарыбызга маалым. Ага карата ошол Бишкектеги жарандык активисттер жана шаар кала тургундары Кыргыз орус элчилигинин алдына өзүңүздөр көргөндөй дагы ушундай уран менен митингге чыгышты. Бул жактагы ошо плакаттарда, жазууларына карасак, Путиндин дарегине дагы айтылган сөздөр бар. Американдагы айыптаганбыз. Американдагы айыптаганбыз. Эми Путинди айыптап атабыз. Анткени биз мындай агрессиялык саясатты айыптап атабыз. Анан эми өзүбүздүн баягы тарыхыбызды унутуп калган маңкуртпуз бул, мен түшүнбөйм да ошонучу. 1916 жылы Үркүндө канча деген кыргыз кырылды. Андан кийин жанагы ачкачылыкта, Голодомордо Казакстанда миллиондогон казак кырылды. Анан эми баягы Ирак дей турган болсоң да жакында эле болгон окуяны эстейли, Чечен согушун эстейли. Бир эмес, 2 орус чечен согушу болду. Ошол жерден 30 миңге жакын чечендин эли кырылып калды го. Бар болгону чечендер өз алтынча бололу, биз федерацияда өзгөчө макам бергиле дегенге жок, силер чыга албайсыңар. Биз бирдиктүү өлкөбүз деп аларга карата ошондой согуш жарыялады го. Согуш жүргөздү, кырды чечендерди. Кош жарандуулугу бар, ар бир жарандуулуктун өзүнүн дагы паспорту бар. Бирок жанагы кош жарандуулукту алалы, Россия менен келишим түзөлү деген саясатчыларга эскертип айтып коюш керек да, мондай агрессивдүү согуш политикасын жүргүзүп аткан өлкөнүн жарандыгын албаш керек. Анткени эртең ошол эле кыргыздарды силер Орусиян жаран болгондон кийин силер аскердик милдетиңерди аткарышыңар керек деп ушундай согушка айдап кетиши мүмкүн. Жарандар ошол өзүнүн согушка жок деп позициясын билдиргенди келди. Себеп дегенде биз көрүп атабыз кандай агрессия болуп аткандыгын Украина тарапка. Анан бул жерде тынчтык тилеп, ошо Украина элине моралдык колдоо көрсөткөнү жарандар чыгып отурушат. Айрым учурларда социалдык тармактарда ушул биздин Кыргызстанда ушул Украина, Россиянын ортосундагы мамиле үчүн митинг болуп аткандыгын кээ бирөө түшүнбөй калышы мүмкүн да. Ошо түшүндүгүнүн бир бактасын айтып койчу кыскача эле. Бул именно ушул элчиликтин алдында өтүп аткандыгы. Бул жерде ким тараптан агрессия болгондугун азыр Украинада ким согуш ачкандыгы тууралуу элдин баары билет, дүйнө жүзү билет. Анан ушул жерге адамдар келди, өзүнүн позициясын билдиргени. Анан бул жерде согушта мисалы азыр айтып атат мигранттарга башка дейт. Согуш баарыбызга зыян алып келет. Согуш дүйнөгө зыян алып келет. Согуш бул үй-бүлөлөргө, жөнөкөй наристелердин жашоосуна дагы зыян алып келет. Ошон үчүн биз согушка каршы болуп келип атабыз. Анан ким баштагандыгын биз баарыбыз жакшы эмес, ошого биз каршыбыз. Ал эми ошо Украинада кыргызстандыктар боюнча маалыматтар барбы? Албай 1000ден ашык кыргызстандык бар экен. Азыркы тилекке каршы мына элчи дагы маалымат берди, көбү чыгарып албай калгандыгын, эвакуация абдан оор болуп жатат деп. Тилекке каршы азыр бардык тарабынан согуш талаасы ачылгандыктан азыр чыгышта көбүнө кыйын болот. Украинанын ортосундагы согуш боюнча сиз дагы социалдык тармактарда өзүңүздүн пикириңизди байма-бай билдирип жатасыз да. Анан ошонун бир негизги факторлорунан лейтмотивин айтып бериңизчи. Орчунду жерде элге түшүнүктүү болуу үчүн. Эң орчундуусу эле биздин элдин көпчүлүгү Россия телеканалдарынан баш тартып элек. Эмгидегиче ошол Россиянын телеканалдарын карайт. Мамлекеттик телеканалдардын баары баягы мамлекеттик саясатты жүргүзгөндүктөн улам элдин түшүнүгүндө ошол мындай нааразычылыкка чыккандар же болбосо Украинанын тынчтыгын колдоп аткандарды теңирден тескери түшүнүктө кабыл алышат да. Бул Россияга каршыдайчы. Россиянын мамлекеттик телеканалдары маалыматтарды бурмалап берип жатышат элге.
сөзсүз да анан Россия телеканалдары бул пропагандисттер да, журналисттер эмес, бул пропагандист болуп калганда Кремлдин саясаты бир уштап Путиндин камкор саясаты эмнени күсөсө ошону көздөгөн пропагандисттер көп болуп, анан эл Путин менен орус калкын айырмалашыбыз керек. Biz орус халкына каршы саясат жүргүзүп аткан жокпуз. Ошол орус халкы өзү Путиндин колунда туткун болуп отурат. Россия эли жыргап аткан жок. Жер шарында эң чоң территорияга ээ болуп турган Россия бүгүнкү күндө өнүгүп кеттиби? Же Россия көзөмөлдөгөн кайсы мамлекет алдыга озуп өнүгүп кетти? Россиянын курамынан бошонгон мамлекеттер гана өнүгүп кетти. Ошол 3 мамлекет: Литва, Латвия, Эстония. Украина ошого умтулду. Ачык мисал. Убагында Чечня өзүнүн эркиндигин бөлүнүп көздөдө эле эмне кылып койду. Чечня бүгүн Россиянын туткунундагы мамлекет болуп калды. Мында айтканда Кадыров ошол Путин 10 миң аскерин даярдап 10 миң аскерин. Анан биз Россияга боор тартып ыктагандын өзү биз балдарыбызды согушка салып беребиз деген кеп да. Россия менен кызматташуу бул согуштук саясатына тилектештик билдиребизби? Сиздин көз карашыңызда биздин бийлик кандай ыктап атат? Биз расмий бийлик азыр мен Кыргызстандын азыркы позициясын колдойм толук. Садыр Жапаров ачык билдирип аткан жок. Мындай туюкта кармаганы жакшы да, мындай маселеге нейтралдуу болуп турганы жакшы. Себеби согуш жүрүп аткан бирөөнүн тынч жаткан мамлекетин барып басып алууга аракет кылган агрессияны колдоп буттай турган Кыргызстандын расмий бийлиги андай өз келечегине балта чаап алат да. Андыктан азыркы Кыргызстандын бийлигине кыргыз коомунун пикири дагы таасир этиши керек. Жыйынтыктоочу да ошо соцтораптарда бир сөз өтө азыркы учурда тарап жатат. Чыныгы президент актерге айланды, ал эми актер президентке айланды ушул окуя деген. Жок. Кандай? Бул чыныгы саясатчы экенин адегендеги биринчи инаугурациясынан кийин эле портретин алдырып салгандан эле баштаган. Себеби Зеленскийчи. Себеби бул чоң кейс болгондо мамлекеттерге эч качан жеке адамга сыйынуучулук болбош керек. Личностьты жаратпашыбыз керек да. Биз ошол авторитардык, тоталитардык, коммунисттик доордон калган ошол президенттер өзүнүн портретин илип алганча, Зеленский ошондой биринчи кадамында эле бул 21-кылымдын жаңы генерациядагы саясатчысы экенин көргөзүп койгон. А бирок Россиянын пропагандалык каналдары теңирден тескери аны клоун дешти, актер дешти, маскарапост дешти. Бирок маскарапост болсо дагы жок, маскарапосттугун эмес, бүгүнкү күндө Путин маскарапост болуп атпайбы, чындыгычы. А Зеленский карапайым элдин арасынан коркпой, үрүкпөй, футболкачан эл менен согушка даярданып, элине демшик берип турганын эмнеси жаман. Согушка каршы митингдин эмнеси жаман. Биз эмне согушту бирөөнүн канын төгүп, энелерди, нарселерди сыздатып аткан саясатты колдой турган жердебизби? Гумандуулук болуш керек да Кыргыз коомунда дагы. Себеби эртең бул өз башыбызга келип калары толук мүмкүн.